бар болгонун даярдап, көңүлүңө кир түшүрбөй аярлап, сезимдерди сергиткен да эргиткен, сендей асыл барбы деги аял зат. Ооба, бир түстүү жашообузду түркүн түскө боеп, күндөлүк турмушубузду көркүнө чыгарып, мээримдүү, камкор, асыл кеч сапаттары менен адамзаттын ар бир күнүн көркүнө чыгарып турган мыкты айымдар жөнүндө кандай кооз сөздөрдү арнасаң да аздык кылат. Мына ошондой кыргыздын мыкты асыл зат айымдарынын бири, бир нече ардак грамоталардын ээси, юстициянын отличниги Конушбаева Алина Тургуналиевна дал ушул күнү 28 декабрда өз өмүрүндөгү 60 кышты тосуп, 60 жашка чыкты. Биз Алина Тургуналиевнаны өз кесибинин мыкты адиси гана эмес, чыныгы аялзаттык бакытка ээ болгон, бир куттуу коломтонун жарыгын өчүрбөй келаткан мыкты аялзаты катары билебиз. Анткени ал мамлекеттик жооптуу ишинен сырткары 40 жылдан бери жолдошунун турмуштагы чоң таянычы, 3 кыз, 1 уулдун мээримдүү энеси, неберелеринин сүйүктүү чоң энеси, таенеси. Демек ал жөнүндө узак сөз кылууга татыктуу мыкты аял заты. Анда ошол Алина Тургуналиевнанын бактылуу балалыгы жөнүндө баян башынан болсун. Конушбаева Алина Тургуналиевна 1954 жылдын 28 декабрында Токтогул районунун Актектир айылында туулган. Үй бүлөдө 12 бир тууган. Ал эми бул сүрөт анын Актектир айылында өткөн бактылуу балалыгынан калган бир элес. Ал азыр өткөн балалыгын эстеп сагынганда бул саргайган эски сүрөттөрдү барактап калат. Ал эми жанындагы мотурайган наристелер, эниси Токон, сиңдилери Афина, Мира. Атасы Тургуналы атада өмүр бою мектепте мугалим болуп иштеген, балдарын адал эмгек менен багып чоңойткон айылдын кадырлуу адамдарынын бири болчу. Энеси Айтбүү апа да узак сөз кылууга татыктуу адам. Анткени ал 3-4 баланын түйшүгү оор болуп турган учурда 12 баланы төрөп, алардын баарына татыктуу тарбия берип, окутуп, турмушта өз ордуларынын таап кетишине жол көрсөткөн баатыр энелердин бири. Азыр уул кыздарынын урмат сыйына бөлөнүп, бактылуу карлыкты баштан кечирип аткан баатыр эне. Ал эми бул сүрөттөр Алина Тургуналиевнанын 60 жылдардын бүктөмүндө калган окуучулук күндөрүндө тартылып калган. Колундагы көтөргөн китеп баштыктарына караганда окуудан келатканда түшүшсө керек. Көңүлдө жашап, балалык курак кечээге, куюмда учкан, мезгилдер кылчак карабайт, чакырсаң куштай кайрылбайт чиркин балалык, чаңдуу жол менен чабыттай талыс сабалап. Жылдыздуу түндө чогулуп алып баарыбыз, жашынма койноп, чуркачу элек жабылып, бул турмуш өзү ортону бөлдү аралык, булгалайт колун булутка сиңген балалык. Ошентип орто мектепти Актектир орто мектебинен аяктады. Акыл калчап ойлоноор куракка келди. Ал эми көкүрөгүндө ата журтка акыйкаттык, чындык үчүн жан үрөп кызмат кылсам деген асыл тилеги бар болчу. Ошентип 1975 жылы Фрунзе шаарындагы СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетине тапшырды. Өмүрдүн эң сонун учуру болгон улуу максаттарды көздөгөн кайталангыс студенттик күндөр, жаштыктын жалындуу учуру.
Жаштык кез жаңы кийимдей, эскирсе калган кийилбей, жаш бойдон дайым турбайсың, жаштык кез өтөр билинбей. Дал ушул окуу жайдан ал өзүнүн болочоктогу жолдошу Низамидин Азимжановичти жолуктурду. Ал кезде өзү 2-курстун студенти болсо, ал эми Низамидин Азимжанович Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетинин 3-курсунун студенти болчу. Ал эми бул күн алардын биргелешкен жашоосунда бадырайта жазылып калчу бактылуу дата. Анткени алар дал ушул күнү 1975 жылдын 15 сентябрында мыйзамдуу түрдө никеге турушуп, үй бүлөлүк нике документин алышкан эле. Ал эми алдыда үй бүлөлүк турмуштун маңыздуу, максаттуу, узак жолу күтүп турган. Жаш жубайлар үй бүлөлүк турмуштун көр тирликтин көйгөйлөрүнө чайналып калышкан жок. Экөөсү тең үй бүлөнүн түйшүгү менен окууларын чогуу алып кетишти. Жолдошу Низамидин Азимжанович 1979 жылы окуусун аяктаса, Алина Тургуналиевна 1980 жылы аяктап, жогорку билим тууралуу дипломдорун алышты. Алина Тургуналиевна алгачкы эмгек жолун 1980 жылы Ош мамлекеттик нотариалдык конторасында нотариус болуп иштөөдөн баштады. Бул кызмат орунунда 10 жыл эмгектенип, андан кийин үй бүлөлүк шартына байланыштуу 1991 жылы Каракол шаарындагы мамлекеттик нотариалдык конторага которулду. Анткени ал кезде өмүрлүк жолдошу Низамидин Азимжанович Ысык Көл облустук сотунун төрагасынын орун басары эле. Ал эми 1997 жылы Октябрь райондук мамлекеттик нотариалдык конторасына нотариус болуп которулду. Алина Тургуналиевнаны ишиндеги ийгиликтеринен сырткары жеке үй бүлөлүк жашоосунда дагы өз бактысын тапкан аял заты десек болот. Анткени өмүрлүк жолдошу Низамидин Азимжанович менен чогуу түтүн булаткан 40 жылдык биргелешкен жашоосу дагы бактылуу көз ирмемдерге бай болду. Экөөсү 3 кыз, 1 уулдун сүйүктүү ата-энеси болушту. Ал эми бул сүрөт мындан 38 жыл мурда оолу Мадаминдин кичине кезинде тартылып калган. Бул сүрөттө болсо кызы Медина менен. Карачы, баланын кыял жоруктарынан рахат алып, бакытка балкып турган бактылуу эне. Карачы, баланын кыял жоруктарынан рахат алып, бакытка балкып турган бактылуу эне. Азыр бул сүрөттөгү наристелердин баары турмушта өз ордуларын тапкан, ата-энесин ийгиликтери менен сүйүнкөн, ар кимиси ар тармакта ата журтка кызмат кылып аткан мыкты оол кыздардан болушкан. Ал эми өмүрлүк жолдошу Низамидин Азимжанович Кыргыз Республикасынын райондук, областтык жана жогорку сотунда судьялык кызматта үзүрлүү эмгектенип, азыр ардактуу эс алууга чыккан. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи. Тонуулу Мадамин ата кесибин улап, кесиби юрист, учурда Каракол шаардык сотунда судья. Үй бүлөлүү, келинчеги Айчүрөк экөөсү 3 баланын сүйүктүү ата-энеси. Улуу кызы Медина кесиби врач, учурда улуттук госпиталдын алдыңкы хирургтарынын бири. Күйөө баласы Салават жеке ишкер, атына заты жарашкан Кыргыздын салаваттуу, мыкты жигиттеринин бири. Экөөсү 3 кыздын мээримдүү ата-энеси. Экинчи кызы Бермет Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун аппаратында бөлүм башчы.
Күйөө баласы Жанар Кыргыз Республикасынын Аскер прокуратурасынын Баткен областык гарнизонунун прокурору, чини подполковник. Булар да 3 баланын ата-энеси. Кичүү кызы Айдай кесиби адвокат, учурда Улуттук университеттин окутуучусу. Күйөө баласы Рамис Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында ага тергөөчү, чини подполковник. Айдай экөөсү бир баланын сүйүктүү ата-энеси болушту. Бүгүн бул үй бүлөдө кош майрам. Анткени ушундай ар кимиси ар тармакта элге кызмат кылган жакшынакай уул кыздардын сүйүктүү энеси, юстициянын отличниги Конушбаева Алина Тургуналиевна 60 жашка чыкса, Низамидин Азимжанович экөөсүнүн баш кошуп чогуу түтүн булаткандарына бүгүн 40 жыл толду. Булар жасаган иши, баскан издери менен кийинкилерге үлгү болчу өмүрү өрнөк адамдар. Эми уул кыздын урмат сыйына бөлөнүп, неберелердин шыңгыр күлкүсүнөн рахат алып, узак жашаса деп тилейбиз. Кут болсун 60 жаш кутман курак, өмүрдүн багы ышып турган убак, сый урмат жакшылыктар арта берсин, той берип, той артынан өмүр дулап.